кутмангүн, урматтуу кыргыз элим, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге мен бир чоң өтүнүч менен, бир кайрылуу менен чыгып атам. Гүлнур Сатылганова эжекемди жөндөн эле жаман көрүп атасыздар. Гүлнур эжекем ошо 2011-жылы конкурста жюриде отурганда тескерисинче мага аябай колдоо көрсөткөн, аябай жакшы кеп кеңештерин айтып келген. Гүлнур эжемдин мен негизи талантын сыйлайм. Аябай жакшы адам, ак көңүл, дейле бир адамга бир жамандыгы жок адам өзү негизи. Анан сиздер багы Гүлнур эже менен таанышып, сүйлөшүп, көрүп билбегенден кийин бир кандайдыр бир жаман ушактарга ишенип алып, анан кийин ошентип жаман комментарийлерди жазып, Гүлнур эжени жамандаганыңыздар мен негизи туура эмес деп ойлойм. Анан ортодо Гүлнур эже экөөбүздүн ортобузда да бир түшүнбөстүктөр жаралып атат да, ошондуктан мен сиздерден бир өтүнүп кетет элем. Гүлнур эже жөнүндө жаман комментарий жазбаңыздар, суранам. Мен кичинекей кезимен Гүлнур эженин арулары менен чоңойгом. Бегим айтсаңыз, ашыкча салмактан арылууга арыктатуучу дарыларды ичип көргөнсүзбү? Убагында жаш кезимде ичип көргөм, ооба. Өзүңүздү баалабаган учур болгонбу? Албетте. Урурлук кылдыңыз беле? Жок. Чыгармачылыкта көрө албастык кылышып бут тосушкан учурлар болгонбу? Албетте. Үй бүлөдө чыр-чатак орун алса, биринчи кадамды сиз таштайсызбы? Көпчүлүк учурда мен таштайм. Акча каражатынан кыйналып карыз алган учурлар болгонбу? Ооба. Жолдошуңуз сизди кызганабы? Кээ бир учурда кызганат. Ооба же жок? Ооба. Кийинүү стилиңизди сындагандар барбы? Ооба. Туугандар деген группада активдүүсүзбү? Жок. Үй кожойкелик жоопкерчиликтен тажаган учур болгонбу? Ооба. Актёрдук кесипти аркалаган сизге жактыбы? Ооба. Ар дайым күлүп жүрөсүз, а бирок кыздырынып ыйлаган учурлар болобу? Албетте болот. Өзүңүздүн автордук кырларыңыз барбы? Жок. Белгилүү шоу бизнес өкүлү менен дуэт жаздыруу планыңызда барбы? Ооба. Ырдап каражат табуу үчүн өзүңүз тойлорду издеген учур болгонбу? Жок. Ырчылыктан башка дагы бизнесиңиз барбы? Жок. Жолдошуңуз сизге катуу тийип койгон учурлар болобу? Ооба. Көп акча каражат сунушташса, ырчылыкты таштайсызбы? Жок. Кара жумушта иштеп көрдүңүз беле? Ооба. Жана акыркы суроо, келбетиңизден бир нерсени өзгөрткүңүз келеби? Жок. Ушундай Жаңы кошуна тасмасын ооба көпчүлүгү көрүптүр. Ошондон кийин мени көпчүлүгү багы кинодо таанып калышты да. Анан жакшы талантыңыз бар экен, экинчи талантыңыз да ачылды деп көп айтып калышат. Негизи алгачкы менен таралган кином Апам кайра студент киносу болду. Жоолугумду жакшы көргөндөр көп, абдан көп. Мында мырзалар, апалар, аталар да. Анан ошо апалар, аталардан көп бата алам мен. Анан жашоодо негизи бата ала жүргөн жакшы экен. Ошондуктан бул эми бата алыш үчүн деле эмес. Мен жоолугумду чечип койсом деле батасын беришет. Бирок мен жоолукту баягы жоолук менен көрүнүп калбадым бул учурундачы. Жоолук менен көрүнүп калдым, жөнөкөй баягы айылдагым келген, домашний кийимчеде көрүнүп калдым. Ошондуктан баягы бул жоолукту мен стиль кылып алдым десем дагы болот. Мен мигрант болгом. Мисалы, Москвага 2 жолу барып келгем. 2 жолу барып, ошого барып ар кандай жумуштарды кылып көрдүм. Полжук дагы көрдүм. Супермаркеттерге кирип, товар тизип иштедим. Анан товар тизген мага жаккан жок. Анан кийин жакпаганынан жок, мен кассага иштейм деп кассага өтүп кеткем да. Кассада бир 3 ай иштеп келдим го дейм. Маргит кызының қолынан алғашқы сыйлық өзгөчө сыйлық Дубайда автобизнес менен арекетте кыргыз кызы. Ийгиликтүү иштер, жай